Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарды эртеңки арапа бүрсүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Өлкөбүздө тынчтык болсун, ар бир үй бүлөдө аманчылык болсун. Бүгүнкү ушул сиздерге чыгып жаткандыгымдын себеби эскертүү. Эртеге ушул майрам күндөрү кой союлат, уй союлат, жылкылар союлат дегендей. Албетте мунун баары Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Эң оолу андан кийин ушул муктаж болгон адамдарга кол кабыш кылуу жана албетте өзүбүздүн жакындарыбызды дагы ушул майрамдык маанайда ушул кубантуу максатында ушул иш-чаралар болот. Жана албетте бул эң сонун нерсе. Бирок ушул орунда унутпашыбыз керек, бардык эле адамдарга койдун эти, бардык эле адамдарга жылкынын эти, жада калса кээ бир адамдарга уйдун эти дагы мүмкүн эмес. Ырас сизге ушул тыюуну салдыбы врачыңыз, сөзсүз түрдө эрежеге баш ийгениңиз сиз үчүн пайдалуураак болот. Анткени албетте бир жолу, эки жолу эрежени бузуп коюшуңуз менен балким эч нерсе болбостур. Бирок кээ бир адамдар, балким ошолордун бири сиздерсиз, кан басымыңыз өтө көтөрүлүп кетип, бул өтө жаман натыйжаларга алып барып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сергек болууга, дыкат болууга мен баарыңыздарды чакырат элем. Кимдерге койдун эти, жылкынын эти мүмкүн эмес. Албетте баарыңыздар өзүңүздөр билесиздер. Ошондой болсо да мен бир аз эскертип кое берейин. Биринчи кезекте жүрөк кан тамыр оорулары барларга, давлениясы барларга деп кое берели. Ушул давлениядан ары толтура диагноздор башталат. Ырас сиздин кан басымыңыз 130дан жогору жүрөсүзбү? Же болбосо жок дегенде бир жолу 160тан жогору чыкканбы? Анда сиз койдун этин жебей эле кое бериңиз, шорпосун ичпей эле кое бериңиз. Албетте уйдун эти союлган болсо, ал дагы өтө майлуу болбосо жей берсеңиз боло берет, зыяны жок. Бирок өйдөдө айтылгандар болбой калат. Мындан сырткары, эгерде сизде подагра деген оору бар болсо, эртең ушул майрам күндөрү гана эмес, мындан башка күндөрү дагы жыл бою ушул козунун эти, ушул эттерди жебегениңиз, негизи эле этти өтө аз жегениңиз сиз үчүн пайдалуураак болот. Мындан сырткары койдун эти дагы кимдер жебегени жакшы. Бул ошол өнөкөт холецистит болуп, оору азыркы учурда козгоп жаткан болсо, мисалы ушул тамак сиңбей, тамак жегенден кийин ичиңиз көбүп, оозуңуз чапташып, оозго ачуу келип, ичиңиз катып, ушул кабырганын түктөрү ооруксун болуп жаткан болсо, ушул холецистит, панкреатиттер козгоп кыйналып жаткан болсоңуз, сиз дагы койдун этин жебей эле койгонуңуз жакшы болот. Бирок сиз холецистит болуп мурда азыр жакшы эле болсоңуз, анда жей берсеңиз боло берет. ОЗИнин диагнозу бул өкүм эмес, ошону унутпаңыз. Жана ошондой эле кимдин жирогепатоз деген, боорунда май бар деген адамдар болсо, сиз ошолордун тизмесинде болсоңуз, сизге дагы мен койдун этин жешти сунуштабайт элем. Макул эми эртеге майрам күнү экен, бир-эки күн жеп турсаңыздар болор, бирок негизи сиздерге сунушталбайт. Адаттагы турмушта койдун этин көп жей бербеңиздер, жылкынын этин көп жей бербеңиздер. Бул жирогепатозду ого бетер күчөтөт. Акыры түбү бул нерсе сизди гепатитке дагы алып барышы мүмкүн. Ошол себептүү холестеринди, зыяндуу холестеринди көбөйтө турган ушул ноеттерден сактанып жүргөнүңүздөр жакшы. Майрам күндөрү макул сиздерге болот деп коелу, бирок башка учурда негизи эле жыл бою ошол башка эттерди, тоок мисалы балык жесеңиз жакшы болот. Кара эт жегиңиз келсе, анда ушул уйдун этин жеп турсаңыздар боло берет. Анан дагы бир топтогу адамдар бар, бул өнөкөт оорусу барлар. Өнөкөт бөйрөктү артынан жабыркап жүргөн бейтаптар. Алар өздөрү жакшы билишет. Билбегендер үчүн деле айтып кое берели. Креатининиңиз нормадан ашыкчабы? Сизге эт жеш мүмкүн эмес. Саараңыздан белок чыгып, ошону менен бирге ошентип кыйналып жүрсөңүз, сизге дагы эт жебей эле койгон жакшы деп мен
эскертмекчимин. Көпчүлүккө бул жакпашы мүмкүн, азыркы айткандарым жөн эле эс үйрөткөндөй деле сезилиши мүмкүн, бирок акыйкатты айтып коюуга биз милдеттүүбүз. Канчалык өзүңүздөргө ушул камкордук кылсаңыздар, ден соолугуңуздар ошончолук жакшыраак болот. Анан мен дагы өзүмөн ойлоп айтпаймын, баардыгы ушул медициналык тастыкталган, чын эле ушул сиздердин ден соолугуңуздарга оң же терс таасир этиши мүмкүн болгон фактыларды айтып өтөмүн. Ошол себептүү туура түшүнүңүздөр жана колдон келсе айтканга ошо көнгөнүңүздөр жакшыраак болот. Ушул баракчага, каналга катталуучу боло элек болсоңуз, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуз жана суроолоруңуз болсо, демек комментарийге жазып берсеңиздер болот. Сиздердин ушул сурооңуздар боюнча кезектеги видеолорду чыгарышым дагы мүмкүн.